Mo Assalamu alaikum kırgız elim. Mo ырчылар жөнүндө айта кетейин дедим эле. Блин, TikTok'та өзүнчө кыйын болуп эле, Instagram'да кычырап эле өзүнчө блин, тойлорго барсаң оозуңарды кыбыратып эле халява алып кетип атасыңар го. Блин, фонограмма менен уруп коюп эле. Канча тойдон башым чыкпайт меникичи. Бир да тойдо мен фонограмма менен ырдап көргөн эмесмин да. Мен даже дворец спорта да убагында ырдаганда өйдө жакта ортодо отурган диджей айтканда, байке, сен эле жалгыз живой ырдадың, калгандары фонограмманы уруп коюп кыйын болуп аягында микрофонду басып коюп сүйлөп коюп үйдүн кичине чыгарып коюп кыйын болуп кетип калып атышат деп. Ошончо ырчылар, кээ бир таксисттер 1000 сомду эртең кечке иштеп таап атышат. Gün сайын жылдап чогултуп атышат той кылыш үчүн. А силер келип оозуңарды кыбыратып, даяр фонограмма менен студиядан үнүңөрдү көтөрүп, үнүңөрдү өзгөртүп, өзүнчө прям супер звезда болуп эле өзүңөрчө келип туруп оозуңарды кыбыратып халява жеңил акчаны алып кетип атасыңар. Бул халява жеңил акча бир жерден бир күнү чыгып кетет. Ошону айта кетейин дедим эле. Ар бир сомду, ар бир тойдон алган акчаңарды вы должны отрабатывать. Вы должны отрабатывать, как тойдун эси это отрабатывал. Понимаете? Халява, на халяву уксус сладкий болуп жүрө бербегиле. Bir günü, бул болсо башка жактан чыгып калат да.